Жапаров Ташиевтин лозунгасында элге бийликти кайтарып берүү болгон. Элге бийликти кайтарып берүү деген бул партийный системаны жок кылуу деген. Партийный система деген не? Бул деген өз Текебаевдин өзүнө интервью берген экен Молда Касымовго. Партийный система деген бул барып кийин партиянын лидерлери ошо партийный система менен бизнес кылабыз деген экен. Мына ошол бизнесинен айрылып калабыз деп любым путем калайбы каалабаса дагы эптеп бир жагынан чоюп чыгып ошо парламентаризмди калтырып коем деген ой болуп атат да. Эми прежде чем алдын ала bu Текебаевдин выходкаларын айтардан мурун 10-жылы 14 убактылуу өкмөттүн мүчөсү эмне иш кылышкан? 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошол убакта эле эл биякта өлүп кан жутуп атканда алар отуруп алып туруп ошо күнү 2 күнбү 3 күнбү мен көргөндө айтпай банковский ячейкаларды тоношкон. Бакиевдин ячейкасы деп. Анысы аз келгенсип Текебаев баштаган бир кылмыштуу топ дейлик азыр эми. Кылмыштуу десек сотто доказать этилген эмес. Текебаев баштаган эме Бакиевдин мал мүлкүн тоноп алуу боюнча иш жүргүзүшкөн. Ошол боюнча Текебаевдин үстүнөн иш козголгон, бирок Атамбаев аны до конца кыла алган жок. Эмне себептен? Себеби өзү да малынып калган ошого. Ошонун себебинен анан кийин токтотуп койгон. Эми 14 мүчөнүн убактылуу өкмөттүн ишин айта турган болсок, ошо технический убактылуу өкмөт деп туруп, референдумду парламенттикпи же президенттикпи деп туруп, ошол эле шайлоодо Отунбаеванын фамилиясын киргизбей туруп, убактылуу президент деп туруп, ошону 1,5 жыл президент кылып алышты. Одновременно 1 айда жетип жетпеген убакыттын ичинде референдум өткөрдү. Анда Текебаевга болот, азыр эми убакыт чок болуп атат, андай болбойт деп. Мен таң калдым. Бул Текебаевдин ушунчалык өзүнө уверенный болуп, деле кан сезип алганына. Президенттик аппаратынын жардамчысын, орун басарын "Ты никто" деп кайра айтып, колун кезеп сүйлөп атканы бул деген акылсыздыктын белгиси да бул. Бул Çünkü 30 жылдан бери бийликте жүрүп, депутат болуп, жаманбы, жакшы 30 жылдан жүргөндөн кийин антип айтышка моральный дагы, юридический дагы акысы жок болчу. Бу деген сөз аппараттын орун басары болгондон кийин ал деген силердин бардыгыңар азыркы бийликтин бардыгыңар силер никтосуңар деген экен. А бул деген сөз каяка апарып атат? Бул кылмыштуулукта. Значит, бул признавать этпегенден кийин өзүн-өзү хан кылып, өзүн-өзү жек кылып атпайбы. Эми 14 мүчөдөн дагы айта турган болсок, 10-жылдан бери Кыргызстан сырткы карызы 2 миллиард 200 миңдин аяк бягында боло турган болсо, 10-жылдан бери Атамбаев, Текебаев, Отунбаевалардын убагында азыр 5 миллиардка жакындап калган. 5 миллиард деген сөз биздин валовый продукция, дүң продукциядан ашып кетип атпайбы. А ким алып келди ушундай Балтыкка, сазга батырды? Мына ошол 14 убактылуу өкмөттүн ошол убакта келген бийликтегилер, Атамбаев баш болгон, Текебаев, Отунбаева баш болгондор Кыргызды мындай сазга батырды. Мынчалыкка келбейт болчу. Айткандары башка, кылгандары башка болду. Бардыгы байыды. Ошондуктан Отунбаева не то что экс-президенттин эмес, не то что жанагы 100 миңден алган пенсиясын, үй кызматчысын, машинесин обслуживание кылган. Ошолордун бардыгын алып туруп, кайсы эсептен байып, сен башка жерлерден, чет мамлекеттерден барып немелерди, үйдү, кансараларды алып атасың. Мурун каякта жүрдүң эле, ошо именно ошол дагы бир жолу доказывать этет, что ал банковский ячейкаларды и Бакиевдин мал мүлкүн групповой болуп тоногонго. Ошол эсептен мен айтат элем, акырында жыйынтыктап туруп, ошол убактагы 14 убактылуу мүчөнүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бардыгын иш козгоп туруп, бардыгына бирине калтырбай, Атамбаевдин азыркы 13
немесine дагы ушуну кошуп туруп бир сыйра карап туруп булардын бардыгын иш козгош керек, дагы жазасын бериш керек булар. Азыр эми сынчынын сыңар өтүгү майрык деп коет. Текебаев мына шашылыш болуп калды, бир айдын ичинде мынандай кылыш керек деп өзүнүн конституциясы ошонун эсебинен ошондон исходить этиш керек деп атат. Ал эми бир айдын ичинде дейт. Ошол убакта түштүктө согушу болуп аткан убакыт болчу. Ошол убакта кан жутуп, ата-эне, жаш балдар ата-энесинен, аялдар эринен аржырап, эмне кылышын билбей жүргөндө буларга бийлик керек болгон. Эч нерсеге карабай референдумду шашылыш түрдө өткөрүп, парламентаризмге колдоду деп айтып коюшту. Ал эми азыр болсо ошону эле кайра тескери жагынан бир айда болбойт, мунуну мындай кылыш керек деп каяктагы бөйрөктөн шыйрак чыгарып ар нерсени айтып атпайбы?